Интернеттен техниканын заманы болгон 21-кылымда жашообузду заманбап гаджетсиз элестетүү кыйын. Бирок ошентсе да бүгүнкү күндө интернет тургай жарыксыз. Күнүмдүк жашоодогу иштерибизди бир топ жеңилдеткен уюлдук байланышы жок айылдар бар. Нарын шаарынан 65 чакырым алыстыкта жайгашкан Кара Өңкүр айылынын тургундары мына ушундай оор шартта күн кечирип келишет. Эл катары жарыкта жашагысы келген тургундардын бири Өмүрзак Мамбетов өмүр бою аты аталган айылда жашап келет. Кара Өңкүр айылы согуш убагында алтын комбинат экен, ушул жерде вольфрам алтын чыккан экен. Ошого карата ушул жерде көптөгөн элдер ушул жерде жан сактаган согуш убагында. Анан ал комбинат жабылгандан кийин жол тармагына карап, элдин баары ушул жерде бир 20дай түтүн ушул жерде калган. Азыркы убакта ошо 20 түтүндүн пенсияга чыккандардын ордунда уулдары калып, уулдары иштеп атат. Жаштар болсо көп тургусу келбей калды, свет жок. Ошо согуш убагында эле микрогаз бар экен, комбинат тарагандан кийин анан Сайсуга менен эмеспи, дизель күнү түнү май берип дизель менен. Анан Сарады эми проект өткөзүп, АРСке, Агахан фондуга күн чырак алганбыз, ошо менен жашап атабыз. Жолдон көмүр сатып алабыз. Болду, ошо менен ар бир үйдө, ар бир очокто от жагып, ошо менен жылуулукту кыштан өтүп чыгабыз. Телефон байланыш окшум жок. Себеби жерде свет жок болгондон кийин тартпайт. Тартылбайт экен. Ал тиянагы вышкалары болгон жерде тартат. Долоонго барабыз 13 километр, оттукка барабыз 20 километр. Болду, эртең менен сар чапанды кийип алып эле тосон калат, ошол жерден барып сүйлөшүп алып кайра келебиз. Мектеп курганда балдар ошо казан куйган мектебине барса 22 километр. Тоолордун этегиндеги үйлөр 1937-жылдары жол куруучулар үчүн атайын салынган. Эскилиги жеткен бул батирлерде азыркы күндө да номер 41 ДУнун кызматкерлери жашап келишет. Жаш өткөндөр улам андан кийинки жаштарга өздөрүнүн уулдарына жол бошотуп пенсияга чыгышат. Анан эми биз ошо суугуна деле кайыл элек ошо жана мектептин балдарынын автобусун жаңыртып берсе дейм да. 1986-жылкы автобус. Өзүңөр да баратканда көрө берсиңер айланайын. Мектептин жанында турат. Эртең менен чоң балдар да тоготпойт, кичинекей балдар титиреген боюнча барат. Жан сактоо үчүн ар ким өзүнүн үйүнөн от жагат. Кээде биздин жумушчу балдар саат 5-те кетет ачкылы. Анан биз жерге саат 5-те, 7-де начальник биз жерге келип калса, силер жумушка чыкпайсыңар дейт. Анан алар дагы биз от жагып, анан чай ичип, анан кетиш керек да. Тиги шаарда эмне? Колтусу көзүн жумуп туруп эле светке сайып коет, чай кайнап калат 5 мүнөттө, ичет кетип калат. Биз от жаккыча эле биз сатпайбы? Чай кайнабай калат. Өзүбүз курган микрогаз желип кетти да. Суу жеп кетти, өзүбүздө микрогаз бар. Анан ошону начальник облустун азыркы губернатору Раяким келип ошону восстановить этип беребиз деген заматта. Мына 2 жыл болду, унутуп калды уже. Мына 2 жыл мурун ушу телевизорду тиктечүбүз, азыр эми чаң басып мында турат, мына карап койгула. Орду тияктала ордумал жерде болуп калды. Телефон байланышы жок болгондуктан сүйлөшүү үчүн башка жакка барып сүйлөшүшөт. Жакындар алыска кеткенде тынчсызданса да күтүп отургандан башка айласы жок. Турмуш тиричилиги үчүн оорчулук жараткан Кара Өңкүр айылынын тургуну Татты бүбү мындан 3 жыл мурун коңшу айылдан келин болуп келген. Ошо колго кир жуйбуз. Кирди сууга чайкайбыз, агып аткан сууга. Ошо телефон жок кечке. Интернет деген жок вообще биякта. Жашабайт. Ошо келерди кечке от жагабыз. Ошо от жагып эле үйгө эле жуунтабыз. Үйгө эле. Өзүм кызым бар, жаңы 6 ай болду. Кичинекей баланы бакканда эми ооруп калса, ар кандай болот. Ооруп калса, машиналары барлар бар, жоктур бар. Машина барлар болсо, машинасы менен кетет. Ошо ооруп калганда, мисалы, скорыйден вообще жок. Машина менен баш керек да. Ал үчүн скорый чакырыш үчүн оттукка барып, анан чалып, аны чакырып, анан алып келиш керек да. Жаңылыктарды аш окуйбуз, газеталардан окуйбуз. Анда санда айылга барганда, нарынга барганда интернеттен кирип окуп коебуз. Ар бир эле азы жаштардыкы ошо интернет менен өтүп калбады убактысычы. Ансан бизде деле интернет колдонуп, мындай сүрөткө түшүп, неме жазган тамактарыбызды койгубуз келет. Ошол мен келген жылы вообще эле неме жок болчу, мындай күн свет да жок болчу да. Анан бир неме договор менен келип, анан мен келген жылы коюлду да. Свет келсе, может, бияк көбөймөк деп ойлоп коем кээде. Свет бар, свет болсо интернет да болот да. Антенналар коюлса, көп эле киши жашайт болуш керек.